Азизбек Досматов 9 жылдан бери судьялык кызматты аркалап келет. Сотторду ротациялоо учурунда Бишкек шаардык сотунан Ош облустук сотуна которулуп келген. Ал бир жерден экинчи жерге которулганга чейин ар бир судья учурунда берилген иштерди аягына чыгып кетиши керек деген ойдо. Бүгүнкү күндө Ош шаардык сотунда жалпы 23 судья иштейт. Негизинен ротация түшүнүгү конституциялык укук боюнча бийлик бутагындагы өкүлдөрдүн катарын толук эмес түрдө жаңылоо принциби. Бул аракет коррупциялык тобокелдиктерди жоюп, сот адилеттигин сапаттуу жүргүзүүгө өбөлгө түзөт. Болушунча карачу иштерди жылдырбай мен бүтүрөнгө аракет кылдым ишке атканда. Андай эле көп иш калтырган эмесмин, бул жакта бар экен. Мен азыр уголовный иштер боюнча коллега кирип иштеп жатам. Калган иштер бар экен. Бирок булардын себеби да бар. Ишти эле карап көргөндө көрүнүп турат, бул жерде адвокаттар, өзү жана айыпталуучулар үзгүлтүккө учуратат экен иштердичи. Адвокаттарды алмаштырат экен, мисалы кылмыштар боюнчачы. Өздөрү да ооруп калат экен, кандайдыр бир ошо үзгүлтүккө учуруп жатат экен да. Соттордун себебинен эмес, өз тараптарынын эсеме себебинен да. Азыркы тапта жалпысынан республика боюнча 312 судья ротацияланган. Анын ичинен Ош облусуна 70тен ашык судья өлкөнүн ар кайсы аймактарынан которулуп келген. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротацияланган судьялардын жашоо шарты менен жакындан таанышып, иштерди өз убагында карап чыгууну милдеттендирди. Ротацияланып келген судьяларга иштин эң негизги биздин элдин мүдөөсү дагы, мамлекетибиздин, мыйзамыбыздын талабы да ушул. Алар тарабынан мыйзамдуу, негиздүү, адилеттүү чечим кабыл алуу. Мына ошондо гана биз элдин ишенимин арттырган болобуз. Мына ошондо гана биз сот системасын өнүктүргөн болобуз. Сотторду ротациялоодо аларды тиешелүү аймактагы турак жайларга жайгаштырууда маселе бар. Алардын бири батирлердин ижара акысынын кымбаттыгы. Бизде сот департаменти тарабынан берилген тизме бар. Ошол батирге ижара үчүн чогултула турган документтердин тизмеси. Аны дагы чогултканга аракет кылдык. Бирок эми бул жакта элдердин көп эле патент болот экен, ага адам баш тартышат экен, анан банктан эсеп ачыш керек экен, адам баш тартат экен. Ошо ар кандай көйгөйлөр болду анын бардыгы. Эми акырындап аларда эми кээ бир адамдар түшүнгөн менен карашып атат. Буга деле квартираларын берип, патентин ачкандар бар. Кээ биркилер азыр патенти, документи жок, өз чөнтөгүнөн акча төлөп көп судьялар ошондой шартта жашашып атат да азыр. Негизинен сот тутуму реформага муктаж экени көп жылдан бери айтылып келет. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков сот реформасынын алкагында 3 маанилүү кадам башталганын белгилөөдө. Алгач соттордун айлык маянасы 100%га көтөрүлүп, андан соң соттордун масштабтуу ротациясы жасалды. Эми кезек соттордун ишинин эффективдүүлүгүн арттыруу. Албетте, мурунку соттордон калган иштер бар, алардын мөөнөттөрү да бар, бирок ошого карабастан ал иштерди дагы өз убагында мөөнөттөрү менен бүткөрүүгө аракет кылып жатышыптыр. Мен айтар элем ушундай шарты жок жерде иштешип, шарты жок имараттарды иштеп атышса дагы иштеп аткан мен ушул кесиптештериме ыраазы болот элем да. Жогорку соттун төрагасынын иш сапары Ош облусунан кийин Жалал Абад жана Талас облустарында уланат. Жанар Абдуллаева, Адилет Марсбеков, 5 канал.